Кыргызстан менен Австралия футболдук курама командаларынын таймашы салт боюнча эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткаруу менен башталды. Тилекке каршы биздин командага оюндун башында эле ийгилик жылмайган жок. Чабуул үзгүлтүккө учураган үчүн айыпка жыгылды. Австралия курама командасынын капитаны Миле Эдинак штраф соккусун жасады. Топ дарбазага кирди. Алгачкы мүнөттөрдө эле биздин команда 0-1 эсебинде жеңилди. Бирок биздикилер үчүн бул чоң түрткү болду. Оюнчулар алга чуркап, өжөрлүк менен ойноп жатышты. Эске салсак, өлкөнүн курама командасына бир катар легионерлер чакырылган. Алар команданын мүмкүнчүлүктөрүн арттырды. Бирок кыргыз курама командасынын негизги кемчилиги азырынча чечүүчү кырдаалда бизге жеңиш алып келе турган оюнчунун жоктугунда. Биринчи таймдын соңунда кыргызстандыктар атаандаштардын дарбазасы жакка топту алып келгени менен гол киргизүүгө жетишкен жок. Оюндун экинчи бөлүгүнүн башталышында оюн биздин футболчулар тарапта болду. Айта кетсек, алгач Мурзаев топту атаандаштардын дарбазасына чейин тээп барды. Бир аздан соң биздин оюнчу Бернхард берген топту команданын капитаны Байматов башы менен урду. Бирок австралиялык дарбазачы аны тосуп алды. Мунун кесепети көпкө күттүргөн жок. Талаанын борборунда биздикилер топту алдырып жиберип, Томми Оар аны биздин дарбазанын бурчуна тээп киргизди. Оюндун 67-чи мүнөтүндө эсеп Австралиянын пайдасына 2-0 болду. Андан соң коноктор өз дарбазасын коргоп, биздикилер бир азга топко ээ болушту. Кыргызстандык Антон Землянухин эң жакшы мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай калды. Ал бош турган дарбазага топту киргизе албай койду. Андан соң талаага жаңы чыккан Илдар Амиров Землянухин берген топту иштете алган жок. Ал эми коноктордун командасы тууралуу айта турган болсок, Ливерпулдук Эвертондун мыкты оюнчусу Тим Кейхил мурдагы чеберчилигин жоготуп койгондой. Бирок калыстык үчүн айта кетүү керек, ал быйыл 36-га чыгат. Оюндун соңунда биздин команданын жаңы футболчусу Дүйшөбеков австралиялыктардын дарбазасына абдан кооптуу чабуул жасап, бирок Раян өз командасын сактап калды. Бурштан топ тебүүнү Землянухин жасады. Топту Байматов андан ары жөнөтүп, Мирзалиев аны дарбазага киргизди. Эсеп 2-1. Дал ушул учурда талаага кыргыз күйөрманы чуркап чыкты. Аны футбол федерациясынын басма сөз катчысы Теңелбес Мусаев токтотуп калды. Милиция кайда карап турганы түшүнүксүз. Эми Кыргызстандын футбол федерациясы бул адепсиз күйөрмандын жоругу үчүн чоң айып төлөйт. Бактыга жараша, ал австралиялык футболчуларга кол салган жок. Андай болгондо оюн токтотулуп, бизге утулуш жарыяланып, чоң айып төлөмөкпүз. 2 мүнөттөн кийин финалдык ышкырык угулду. Биздин команда утулду. Бирок буга карабастан өздөрүнүн мыкты оюну менен күйөрмандардын сүйүүсүн арзыды. Бул оюнда утуп алганыбыз үчүн абдан бактылуубуз. Бул жакшы оюн болду. Кыргызстандын курама командасын куттуктайм. Алар сонун ойношту. Фанаттардын көптүгүнөн стадиондо фантастикалуу атмосфера болуп турду. Трибунанын колдоосу чоң роль ойноду. Фанаттар силердин команданы алга сүрөп тургандыктан алар жакшы ойношту. Постекоглунун пикири Австралия курама командасынын күйөрмандарынын айткандары менен үндөш. Социалдык тармактарда алар бул оюнду абдан кызуу талкуулап жатышты. Эң мыкты атмосфера, 3 упай алганыбызга бактылуубуз. Мен Кыргызстанды сүйүп калдым окшойт. Бул өлкөнү сүйбөй коюу мүмкүн эмес. Кыргызстанга урмат сый, алар жакшы ойношту. Матчта утуу үчүн австралиялыктарга катуу аракеттенүүгө туура келди. Балдарга оюнга берилгендиги боюнча эч кандай дооматым жок. Кандай пландасак ошондой ойнодук. Бирок дарбазага топ киргизүүдө биздин жолубуз болгон жок. Сокку жетиштүү эле болду, бирок гол киргизе алган жокпуз. Анын айынан упайды да аз топтодук. Утулганына карабай, Кыргызстан Иордания жана Австралия менен азыр бирдей орунда турат. Ар биринде 3 упайдан бар. Келерки беттеш сентябрда Иорданиянын борбору Амман шаарында болот. Мээрим Ташыбекова, Жолдош Исаков, Самат Өлөтакунов, НТС.